Дүйнөлүк пандемиялык шартка карабастан өлкөнүн өндүрүш тармагындагы жетишилген ийгиликтерди баяндаган экономикалык обзорду сунуштайбыз. 2021-жылдын 2-апрелинен 16-апрелине чейин 34 000 тоннадан ашуун ата мекендик айыл чарба продукциясы экспортко чыгарылган. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн эсебинен Бишкекте 37 миллион сомго мектеп курулат. Жалгичи районундагы номер 72 мектептин жаңы окуу имаратынын курулушу жанданды. Бул каражат коррупцияга каршы күрөшүү үчүн депозиттик эсептен бөлүнгөн. Имарат 225 орунга ылайыкташтырылган. Мектеп буга чейин курулушу башталган. Учурда аягына чыгаруу иштери жүрүп жатат. Долбоордун сметалык баасы 37,1 миллион сомду түзөт. 2021 жылдан тарта 142 миллион долларга ири инвестициялык долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Эгер алар ийгиликтүү ишке ашса, 2380 жаңы жумушчу оруну түзүлөт. Бул долбоордун ичине Талас облусундагы алтын казуучу ишкана дагы кирет. Алтын Альянс компаниясы ишке киргенде 1000 жаңы жумушчу оруну менен камсыз кылат. Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан 100 миллион долларга каржыланган дагы бир долбоор жакында ишин баштайт. Оскар Мода кеңейтилген жаңы тигүү фабрикасы Бишкекте USAID-тин колдоосу менен ачылды. Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги компанияны жаңы жабдуулар менен камсыздап, кызматкерлерге заманбап башкаруу тажрыйбасын жана эмгек стандарттарын ишке ашырууга жардам берди. USAID-тин колдоосу менен компания 100дөн ашуун жаңы жумуш орундарын түздү. Агенттиктин жардамы Кыргызстанда көбүрөөк жумушчу орундарын түзүү максатында өндүрүштү кеңейтүүгө жана сатууну көбөйтүүгө багытталган ата-андаш ишкана долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Быйыл коронавирус инфекциясы менен күрөшүү үчүн бюджеттен 2 миллиард 400 миллион сом каралууда. Бул туурасында экономика жана финансы министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Каражат күтүлбөгөн чыгымдарды, анын ичинде COVID-19 боюнча эпидемиологиялык кырдаал өтө курчуп кеткен учурда каржылоо бөлүгүнө киргизилген. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, медициналык мекемелердин кызматкерлерине жана оорунун очогу жайгашкан аймакка тартылган жарандарга компенсация төлөө үчүн 500 миллион сом каралган.